Борбордук шайлоо комиссиясы 4 талапкерди каттоодон баш тартты. Алар экс-депутаттар Шайлообек Атазов, Жалаледин Нурбаев жана Болотбек Дүйшеналиев, ошондой эле Гүлсара Каримова. Талапкерлердин шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу Шайлообек Атазовду уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар адам катары тапкан жана ал Кыргызстандын чегинен тышкары 260 күн жүргөн деп аныкталган. Ал эми номер 5 шайлоо округунан талапкер катары арыз берген Жалаледин Нурбаевди мурдагы кылмыш иштеринин кыскартылгандыгына байланыштуу каттоодон баш тартышкан. Ошондой эле номер 14 шайлоо округу боюнча өзүн өзү талапкер катары көрсөткөн Болотбек Дүйшеналиевди дагы каттоодон баш тартты. Себеби анын куралдуу бандага тиешеси бар адам катары каттоодо тургандыгы кабарланды. Борбордук шайлоо комиссиясы каттоодон баш тарткандардын арасында дагы бир талапкер диний ишмердүүлүгү үчүн деп түшүндүрүлдү. Ал номер 12 көп мандаттуу шайлоо округунан өзүн өзү көрсөткөн Гүлсара Каримова. Мыйзамга ылайык жогорку кеңештин депутаттыгына шайланууга соттолгондугу бар, анын ичинде алып салынган же жоюлган жарандар укуксуз.